Кыргыздын кычыраган жигиттери. Азыр менин кесиптешим. Ооба, тааныштырып өтөйүн. Элмуз тобу Жыргалбек уулу Нуртилек, Азат уулу Бактияр жана Кадыралы уулу Талантбек. Бизде бүгүн мейманда. Саламатсыздарбы? Бул жигиттер абдан таланттуу жигиттер. Ооба, көргөндө эле дароо байкалып турат. Маанайыңыздар кандай? Кандай маанай менен келдиңиздер? 8 мартта девушкаңа кандай алып бердиң? Ошондон баштайлы. Негизи мен кесиптешим 8 мартты өзү абдан майрамдаган окшойт. Келген коноктордун баарынан 8 март тууралуу эле сурап жатат. Себептен мага да кызык болуп жатат да, башкалар эмне кылат болуп. Тамаша. Тамаша. Таңды кандай маанай менен тосуп алдыңыздар? Деги эле баягы ырчы мырзалар таңды кандай тосушат? Дароо эле тура калып ырдай калышабы? Жок. Колго инструмент алып. Биздики таң атканда бир мындай күлкүлүү окуя болду. Уктап калыптырбыз. Бул талантыбыз тура калып, мен ошондо бир Бекборбиевдин бир ырын эстей албай атам, ырдап атсам аны теп. Эң сонун анан сиздер быйыл кайсыл жерде окуйсуздар, кайсыл жерден колдонуп аласыздар? Мындай кененирээк таанышып дегендейчи. Эмне үчүн Элмуз тобу аты Элмуз өзүнүн топтун түзүлгөнү боюнча дагы. Ким негиздеди бул топту дегенде, продюсериңер ким дегенде. Канча акча табасыңар? Акчасын айтпай койгон. Биз 2015 жылдан баштап түзүлгөнбүз. Үчөөбүз чогуу бир группада окуйбуз. Улуттук Калым Молдобасан атындагы улуттук консерваторияда чогуу 4 курс студентибиз. Элдик Кырдоба бөлүмүндө 4 курста. Анан ошол 2015 жылы жатаканада чогуу жашап калдык үчөөбүз. Бир нанды бөлүшүп. Бир бөлмөдө. Ошол бөлмөдөн чечишип, ушундай ой келип калды. Үчөөбүз чогуу жашагандан кийин бир группада окуйбуз, бир отделениеде окуйбуз деп анан кеңешип, ушундай топ түзбөйлү, кандай дейсиңер балдар деп. Ушу чай ичип отуруп эле ошолуктан ой келип калды да. Чайдын үстүнөн түзүлгөн экен болду. Анда директоруңар. Анан чай ичкенде мындай көп сүйлөшөсүң да, чай ичпесең мындай жүрө бересиң. Ошондо чогулуп калып ошондой кеңешип калып, ошондон түзүп калганбыз. Анан кийин ошо бир жаздырып, үчөөбүз жаңы алгачкырыбыз Токон Эшбаев атабыздын Кермет тонун кыздар деген ыры болгон. Ошо менен жаңы биринчи репертуарыбыз болгон. Эң сонун анан сөзүңүздөр кур болбосун деп мен кесиптешимде абдан чыдамсыздык менен жатат. Келди бир жалпы биздин телекөрүүчүлөргө жалпы шаңдуу таңды баштайлы музыка. Шаңдурагырлардан кеттик. Ансамбль класс экенсиздер, Эң сонун комбус менен гитараны коштосуң. Эми бул ырыбыз болсо шаңырын кичине кайтырып калсак кандай болот? Өзүңөр билгиле. Сиздер үчүн таңкы жаңы турган кыргыз эли үчүн көрүп жаткан элдер болсо Рыспай Абдыкадыров атабыздын кымбатым деген атты. Эң сонун. Жалпы бизден кымбаттууларга арналат, Рыспай атабыздын кымбатым деген. Кесиптеш сизге да арналат. жаңыртып Алатонун жылгасын талатын шап торгойлордун ырдашы жаз жадырап мен турамын сумсайып жазда неге келбей койдуң кымбатым жазда неге келбей койдуң кымбатым жаркын гүлдөр жасалгалап кырбашын жай чыгарып табигаттын сымбатын
жап-жашыл менин өңүм кер сары. Жайда неге келбей койдуң кымбатым? Жайда неге келбей койдуң кымбатым? İki жүрөк birin tыңдасын, ezilişir eljiрешип жыргасын. Керемет бар сенде кышты жай кылган. Келчи кыш жилдеде кымбатым. Келчи кыш жилдеде кымбатым. Керемет бар сенде кышты жай кылган. Келчи кыш жилдеде kımbatım. Gelçi kış жилдеде kımbatım. Gelçi suyur bolsun kımbatım. Али сонун чыгарма болду, ойго салган. Чынында ойлонуп кеттик, анан эмне жазында бирөөнү күтүп аттыңар беле. Келди деп. Тамашалап кетели. Эң сонун анан Кудай буйрса дагы башка ырларыңар бар да, мындай шаңдуура. Ооба. Бул групп негизи бул силердин топту ким жетектейт? Ким директор, ким кассир деген, ким продюсер деген. Биз башында Ким стилист? өзүбүзгө өзүбүз продюсер, өзүбүз жетектеп жүрчүбүз. Анан баягы чогуу бир комнатада жашагандан кийин бизге ошол ыңгайлуу болчу да. Азыр андан дагы жакшы болду. Азыр бизде аранжировщик Мирлан Абдраев деген агабыз бар. Ошол агабыз жардам берет азыр. Ошол агабыз баягы музыка жагынан, ыр тандоо жагынан ошол агабыз менен кеңешебиз. Көп ырларды ошол агабыз жазып берет, аранжировкасын. Анан ошондон агабыз силер жардам керек окшойт, жардам берейин деп азыркы убакта жардам берип жүргөн убагы. Айрыкча мисалы бизде дагы коңшу туугандарыбыз Казакстанда дагы көбүнчөсүн муз менен башталган топтор көп да. Мисалы силердики дагы Элмуз, эмне үчүн Элмуз деп атадыңар? Мисалы Музаман бар бизде ошондой эле. Мисалы окшош болуп калат деген сыяктуу баягы күмөндөр. Биринчи биздин группабыз эң биринчи өзүбүз группа ачканда деген Калкан тобу деп ачканбыз да негизи. Анан Калкан тобу болуп жүрдүк. Анан ошо жана Токон Эшбаев атабыздын Керметонун кыздарын ошо Калкан тобу болуп жүргөн маалда жаздырганбыз. Анан радиолорго Калкан тобу деп кетип калды да. Андан кийин дагы бир чыгарма чыкты. Ойно деген, бирок ал Бекбор Бейфбайкебиздин сөзүн атандык. Ал дагы Калкан тобу болуп кетти, же кандай Элмуз болуппу? Ошол маалда Калкан тобу болчу.
мындай болуп калды да, биздин өзүбүздүн эле ар жакта искусство институтунун жатаканасы менен консерваториянын жатаканасы мындай катар турат да. Анан ошол жактагы эле биздин көрүп эле билип жүргөн дос балдар ошол жакта дагы калкан тобу деп бизге чейин түзүлгөн группа бар экен да. Анан биз эми аны менен талашкан жокпуз, тиги дос балдар мененчи. Анткени аларды да тааныйбыз, чыгармачылыкта мындай иштешесиңер чогуу. Анан биз өзүбүздүн эле мындайча айтканда союз менен эле. Жакшы. Анан айтсаңыздар, сиздер кийип турган көйнөктөрдө абдан өзгөчө стилде, биздин баягы улуттук стилде жасалган экен да. Анан Айрыкча саймалуу таш кошуш экен, э? Анан ким силерге тандап бересиңиздер же өзүңүздөргө өзүңүздөр тандап Азыр интернеттен барып тапсаң болот деген. Интернеттен көрүп калып эле жеке заказ берип, ошол жактан алганбыз. Биз үчөөбүз барсак, үчөөңөргө бир ушундай силер үчүн атайын тигип берейинчи деп ал эжеста. Жакшы. Айтсаңыздар, үчөөңүздөр бири-бириңиздерден эмнеңиздер менен айырмаланып турасыздар чыгармачылыкта? Чыгармачылыктабы? Чыгармачылыкта айырмабыз деле негизи жок го. Биз деген өзүбүз элдик ырдоо факультетинде окуйбуз өзүбүз. Анан үчөөбүздүн тең айырмачылыгыбыз эстраданы дагы, народный ырларды дагы ырдайбыз. Элдик ырларды. Элдик ырлар. Анан араңардан кимиңер чырыраксыңар дегендей. Ким эрке, ким жалпы? Бул жактан эң эле жошун көрсөтүп коелу, бияка. Эң сонун анан мына бул жерден дагы тамашалуу жазып кетишиптир. Салам пирамида дейт. Балдар алга дейт. Сиздерге ийгилик калып өттүр. Анан Жандора кырдагылачы сураны чугуп кеттим дейт. Азыр эң сонун бир шаңдуу бир аткарып берет. Биздин дал ушул Эльмус тобу, кеттик экрандарга жакыныраак отурабыз. Себеп дегенде мына келечектеги эң легендага айлануучу топтордун бири. Кеттик. Кандай жакшы эле. Сиздер үчүн анда Атай Омаев атабыздын жаштарга деген. Кеттик эң сонун жалпы биздин жаштарга. Mullar gana süyete güldürdüm, muğayım gana dosta öndürdüm. Buralı bası basırdaşkan, hemınday mungdaşkandırgal. Kündürdün ay, kündürdün ey, kündürdün ay, ay. Oynop turgana gülgünde gülerim, oynop oygana jastlarda jürürüm. Oyunda sırrına aysam dep edasın oşondo bolot. Tilegin ay, tilegin oy, tilegin ay, ay. Ayranı kana gelende akımız bol, maldu bir kanadan dudar ceribi. Cibiti şayra kız altın, hemday kotmandu kırgız. Heli biz ay, heli biz oy, heli biz ay, ay.
келди. Расында элдер бир сыйра бийлейт болуш керек. Эфирдин аркасына туруп алыш, э? мына жанында Дагы кайсы аспаптарда ойнойсуздар? аспаптар бизде өзүбүздө тиги обязательный инструмент деген бар. Ага, комуз биздин улуттук өзүбүздүн комузубуз кирет. Комузду ойнойбуз, анан пианино. А сиз Ойнобойсузбу аспапта? Мен ойнойм. Мага бербей коюшту да койсо. жопочоор деп аз коесуз. Комуз чертебиз. Обязательный инструмент деген сабак бар. Комузду бар. Анан обязательный инструменттен фортепиано. Негизи бул өзүңүздөр жана улуттук ырдоо бөлүмүндө окуйсуздар да туурабы? Ошол элдик анан ошондо дагы сөзсүз түрдө билишиңер керек. Улуттук аспаптарды жок дегенде комуз, кылгыяк, чопочоор дегендейчи. Анан мына Кудай буйруса Эльмус деп эң жакшы ат коюп мына келе жатасыздар да. Анан мындан кийинки сиздердин ой максаттарыңыздар кандай? Качан жаңы клиптерди тартырып, мындай продюсерство деген нерсе бизде абдан пайда болду, мисалы кимдер менен иштешели деген оюңар бар, же өзүбүз эле болуп жүрө беребиз деген ойлорбу? Кандай? Кудай буйруса 2018ге жакшы кадамдар менен, ой тилектер менен, ручка менен жазып каладым деп чапкап койдуңуздар болуш керек да пландарда. Биз алгачкы клипибизди тартканбыз 2017-жылы. Азыр дагы экинчи клипке дайындап жатабыз буюрса. Жакында көрүп калса деген ишеничтебиз. Биринчи клипибиз бул казак элдеринен которуп чыкканбыз. Өзгөчө тамашалуу бар. Эркекмин мен дегендер. Анан ошолор менен биринчи клипибиз болду. Эркекмин тартып. Анан азыр экинчи клипибизге даярданып атабыз. Буюрса анан Токон Эшбаев атабыздын Кермет тонун кыздарына дагы клип тарталы деген ойлорубуз бар буюрса жайында. Жакында тартыла турган экинчи клип кайсы чыгармага болот, кайсырга? Чыңгыз Турбеков деген агабыз бар, оончу, аткаруучу. Ошол агабыздын ыры. Сөз алынат. Анан бул жерден дагы биздин телекөрүүчүлөрдөн дагы суроо келип жатат. Жигиттер өзүңүздөрдү кененирээк тааныштырып кетсеңиздер, кайсыл жерден кулуну болосуздар? Кайсыл жерден төрөлдүңүздөр эле, кошуналарыңар ким, кайсы көчөдөн дегендей. Светчи ким эле? Өзүңүздөрдү Мен баштай берейин. Өзүмдөн баштай берейин. Мен Ысык-Көл областына караштуу Ак Суу деген районундагы Кызылкыя деген айылынан болгом. Ошол жакта эле чоңойгонсуз, ошол жерде чоңойгоп 9-класска чейин ошол жакта окугам. Андан кийин Каракол шаарына Ыбырай Туманов атындагы музыкалык училище бар. Ошол жакта 4 жыл окугам. Эң сонун. Анан азыр учурда Бишкек шаарында. бойдоксуз. Тоғыздан бери музыка менен чоңоюп келет. Эң сонун. Мен болсо ошол эле Нарын облусунун Нарын районунун Ирус деген айылында жарык дүйнөгө келгенбиз. Ошол жерде билим алып, ошол жерде чоңоюп, ошол жерден суу ичип дегендей. Ошо анан 2012-жылдан бери Бишкек шаарында келип окуп калдык. Азыр 4-курстабыз. Азыр городской болуп алып. Мен болсо Нарын областына караштуу Жумгал районунун Лама деген кичинекей айыл бар. Мен Ламага баргам. Ошол айылдан туулуп өскөм. Эң сонун кыскача өздөрүн тааныштырып өттүм. Негизи баягы туулган жерден топурак алтын дегендей, баардыгыбыздын баягы туулуп өскөн жерибиз өзүбүзгө алтын, эң сонун. Анан жигиттер келгиле бир чамдап туруп Эльмус деген атка жараша бир эң сонун чогуубуз менен жакшы бир чыгарма аткарып берели, элдик чыгармалардан, Бул жерден биздин дагы телекөрүүчүлөр суранып жатышат. Жактан дагы Кыргызда айтылган жакшы сөз барга, ээси келсе бээсин бер дегенде мына Оңусто да берди. Чачат окшойт азыр. бала эсте көрбөйт экен деп болбосун. Кайсыл чыгарманы аткарабыз бардык чогуусунда? Чогуу? Чогуу эле. Чогуу бир ырдап коюңуздар. Чогуу. Чаткалдын тоосун ашкан деген сондурлар бар го. Шаңбырлар. Кайра эле берет. Аккордеон оңой эсептейм экен.
Эң сонун болмок экен. Мисалы бир ансамбль болгондон кийин сиздердей топтор азсың, мисалы баардыгы бирдей аспап ойноп, ырдай ала тургандар. Сіздер үшін Айтбек Мұхамбетов атамыз үшін ойлончу деген ашынакай элдик чыгармалар Биз ойлонуп туралы, Жүрегімді қойғалайсың жалындай, Алаймын күнде сені сағынбай. Бесік етет менде жүрген елесің, бетіреген ысық көлді танымдай. Бесік етет менде жүрген елесің, бетіреген ысық köyde tanımday. Haydi gidi 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 day day. Haydi gidi 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 day day day. Haydi gidi 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 day day day. Gözüm okmuş akçınına karalar, göp karama yüreğimdi caralar. Gönlüm olsa birbirini düşündür, yeşil caldan tüyalvarım aralar. Gönlüm olsa birbirini düşündür, yeşil caldan tüyalvarım paralar. Haydi gidi gidi day day day, haydi gidi gidi day day day, haydi gidi gidi day day day. Haydi gidi gidi day day day, haydi gidi gidi day day day, haydi gidi gidi day day day. Hay hay hay. Баракелди, эң сонун чыгарма болду. Анан бул жерде дагы сиздерге каалоо тилектер бар экен. Саламатсыздарбы, урматтуу Пирамида каналы, ишиңиздерге ийгилик. Анан балдарга окууларына жетишкендик, келечеги кең болсун деп алыскы тогуз тородон жазып жатам. Атым Рита дейт. Бизден дагы тогузтарга салам, чоң рахмат. Эң сонун бул жерде дагы каалоо тилектер бар экен. Чоң рахмат жигиттер, абдан жакшырды эткенсиздер. Бөтөнчө ортодо отурган жигит дейт. Өнүңүзгө береке дейт. Эң сонун. Аңыча мен суроолорду да турайын, айтсаңыздар, сиздер балким өзүңүздөр дагы калем кармап чыгарма жаратып каласыздар беле. Эмнеден эргүү аласыздар? Өзүм да айтып кетейин. Өзүңүздөр дагы жазасыздарбы мындай кээде сулуугуңуздарды көргөндө? Кээде оондай жазабыз дегендей, илхам келгенде. Бизге да оондор келип калат анан. Бирок ошол моментти кармай албай жүрөм да, мындай. Постоянно неме салып жүрүш керек окшойт. Ручка. Немечи? Баракчы. Блокнот. Анан ар кайсы жерден илхам келгенде жазып коеюн деп элем, бирок Эмне айтып коесуң? ошо кармап калыш кыйын экен да. Эң сонун ар бирибиз биз дагы баягы чыгармачылыкта бул абдан эргүү керек. Биз жалпы ушул биздин каналдын атынан ушул сиздердин тобуңуздарга эргүү каалайбыз. Анан убакыт деген учкан куш экен, кармап калып эткенбиз. Анан сиздерге 1 минут алып баягы эркин микрофон берели, кыргыз элине кайрылуу, айымдардан өтүп кеткен майрам менен жана келе жаткан Нооруз майрамы менен куттуктойсуңуздар. Эми ушу бардык биздин көрөрман кыргыз элибизге тынччылык кааламакчыбыз, эң биринчиден бейкутчулук. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө ынтымак каалайбыз. Аман болуңуздар. Элибизде тынчтык болсун демекчимин. Анан сиздерге да рахмат. Бизди чакырып, бул жака бизди ушундай өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтүп койгондоруңузга чоң рахмат. Эл менен сүйлөштүрүп койгондоруңузга да чоң рахмат. Анан эң сонун биздин башкы милдетибиз. Майрам менен да, сегизинчи майрам менен да чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан келе жаткан кыргыз элинин Нооруз майрамы менен да куттуктайбыз. 9 май деп аяктадык. Кайра жаңы жыл деп. Жакшы, чоң рахмат сиздерге да таң эрте келип чыгармачылар менен. Сиздерге да чоң рахмат. Сиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Эң башкысы кыргыздын жүгүн көтөргөн мыкты жигиттерден бири болуңуздар.